Биз үй бүлөбүз менен ижарага жер алып, ал жерге кичинекей нан жапкан набайкана куруп иштетип келебиз. Жердин ээси мөөнөтүнөн мурда келишимди бузам деп сотко берген экен. Сотто олтуруп телефонума тартып жатканымды сот көрүп калып, сыртка чыгарып салды. Кийин киргизбей койду. Эмне үчүн тартса болбойт? Бардык жерде адамдар тартып эле жүрбөйбү? Наркы тарап жалгандарды айтып жаткан үчүн тартып алайын дедим эле. Соттун мени киргизбей койгонго укугу барбы? Негизи соттор ачык болот. Ачык соттук отурумда кирип олтурсаңыз болот. Эгерде сиз тартып жаткан болсоңуз, албетте соттун уруксаты жок. Видеого тарткан болсоңуз, сот чыгарып жүргөнгө укугу бар. Бир жолу эскертип, экинчи жолу мындай сот залынан чыгарат. Же болбосо сотту урматтабоо болуп мындай баратса, айып салганга дагы соттун толук укугу бар. Себеби дегенде сотту урматташ керек. Ал эми видеого тартуу боюнча уруксат берилет. Кайсыл убакытта уруксат берилиши мүмкүн? Сиз соттук отурум башталганда сиз соттон уруксат сурашыңыз керек болгон. Сот сизге эгерде уруксат берсе, үн жаздырууга, ошол видео тартууга сот уруксат берсе, сиз ал соттук отурумду сиз видеого тартканга сизде толук мындай мүмкүнчүлүгүңүз пайда болмок. Ал эми сотко айтпай туруп, сотту эскертпей туруп, эгерде мындай аракетти жасасаңыз, албетте соттун толук укугу бар болгон сизди сот залынан чыгарып жибергенге. Ал эми кийинки соттук отурумдарга сиз катышууга толук укугуңуз бар, себеби мындай учурда соттук отурумга болгон ошол баягы жашы жетпегендерди гана киргизбейт, ал эми калган мындай ишке тиешеси бар бардык адамдар кирип, ал жерде мындай карап отурганга укуктуу. Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодекси 13 берени соттук териштирүүнүн айкындыгы. Ишти териштирүү бардык соттордо ачык болот. Эгерде алар ишке катышуучу жактар же күбөлөр болуп саналбаса, 16 жашка чыга элек жарандарга соттун жыйналышына кирүүгө жол берилбейт. Ишке катышуучу жактар же соттун ачык жыйналышына катышып жаткан кайсы болбосун кызыктар жак соттук териштирүүнүн жүрүшүн жазуу жүзүндө же аудио жазуу каражаттарынын жардамы менен каттап турууга укуктуу. Соттун жыйналышын киного жана сүрөткө тартуу, фото, видеого, аудиого жазып алууга, радио жана теле берүү аркылуу текелей алып берүүгө соттун уруксаты менен жол берилет. Жабык сот жыйналышын киного жана фото сүрөткө, видеого, аудиого жазып алуу соттун уруксаты менен жүргүзүлөт. Жабык сот жыйналышын радио жана теле берүү аркылуу тикелей алып берүүгө жол берилбейт. Жабык сот жыйналышында иштерди кароо жана чечимдерди жарыялоо, мамлекеттик сырды түзүүчү маалыматтарды камтыган иштер боюнча, ошондой эле мыйзамда белгиленген учурда башка иштер боюнча жүзөгө ашырылат. Ишке катышуучу жакты коммерциялык же мыйзам менен корголуучу башка сырды сактоонун, жарандардын жеке турмушу жөнүндө маалыматтарды ачыкка чыгарбоонун зарылдыгына жана ачык талкууланышы, иштин туура каралышына жолтоо болуучу башка жагдайларга шилтеме кылган өтүнмөсү канааттандырылганда жабык соттук териштирүүгө жол берилет.